Канттагы жол кырсыгы 23 жаштагы Айдай аттуу кыздын өмүрүн алды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Кан шаарында жакын жерде жолдун тайгактыгынан улам катталган жол кырсыгында жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин 23 жаштагы кызматкери Айдай Абдыкулова каза болду. Бул тууралуу анын жакындары кабарлашты. Айдай Абдыкулова 2023-2024 жылдары Буран айыл өкмөтүндө жер адиси болуп иштеген. Андан кийин айылдар кошулганда жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттикте башкы адис болуп эмгектенип жаткан. Кырсык болор алдында эл Ысык Ата районунун тургунунун жерин өлчөө үчүн бара жаткан. Жолдон ал отурган Volkswagen Golf унасы тайгактан улам каршы тилкеде келе жаткан КамАЗ менен сүзүшкөн. Кырсыктан жеңил унаадагы 2 адам каза болсо, алардын бири Айдай Абдыкулова болгон. Айдай Абдыкулованын сөөгү 22 декабрда өзү толуп өскөн айылында жерге берилди. Ошто КФСнин терезелерин талкалап жаткан 20 жаштагы жигит кармалды. Ош шаарынын Манас Ата Кичи районунда жайгашкан КФС коомдук тамактануучу жайдын терезелерин талкалап жаткан жерден 20 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга шектөө тууралуу билдирүү 23 декабрда саат 14:00 чамаларында келип түшкөн. Аталган аймакты тейлеген Ак Буура милиция бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Каракулжа районунун 20 жаштагы тургуну кармалып тергөөгө жеткирилди. Милиция ал бул ишке эмне себептен барганын ачыктаган жок. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номуру +7 925 103 22 55. Кара сууда 18 жаштагы жигит Lexus унасын айдай качканга шектелип кармалды. Кара Суу районунда уна айдап качууга шектелип издөөдө жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, Ош шаарынын 52 жаштагы тургуну милицияга кайрылып 19 майда 17:00 чамасында Кара Суу районунун Коргон айылындагы талаадан кара түстөгү Lexus үлгүсүндөгү унасын белгисиз адамдар айдап кеткендигин билдирген. Бул факты автомоту транспорт каражаттарын айдап качуу негизинде кылмыш иши козголгон. Шектүүнүн өздүгү аныкталып, ага карата издөө жарыяланган. Акыры шектүү делген 18 жаштагы жаран 23 декабрда кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ыкчам тергөө амалдары жүрүүдө. Алимбаев Баткендин башчылыгынан кетти. Президент Садыр Жапаров Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаевти кызматынан бошотуп, УКМКнын чек ара кызматынын директору кылып дайындады. Алимбаев 2021 жылы майда Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында болгон окуялар учурунда жетекчи болуп барган. Ал эми Баткенди жетектегени УКМКнын антитеррордук борборунун мурдагы директору Айбек Шаменов жөнөтүлдү. WhatsApp Россияда жабылышы мүмкүн. Россиянын укук коргоогандары менен кызматташпаганлыгы үчүн WhatsApp'тын Орусияда бөгөттөлүп калуу ыктымалдыгы жогору бойдон калууда. Бул тууралуу мамлекеттик думанын
маалыматтык саясат, маалыматтык технологиялар байланыш комитетинин төрага орун басарлары Олег Матвейчев менен Андрей Свинцов парламенттик гезити менен болгон маегинде билдиришкенин Moscow Times жазды. Олег Матвейчев WhatsApp аркылуу экстремисттик жана террористтик уюмдар активдүү экенин айтты. Анын айтымында бир катар террордук чабуулдарда кол салгандар көбүнчө дал ушул аянтчаны каталышы үчүн колдонушкан. Ошондуктан биз бир нерсе кылышыбыз керек. Бул структурадан эч ким олутту өзгөртүүнү суранбай жатканын эске алганда, бул кызматташууга канчалык даяр экенин көрүшүбүз керек. Биз кадамыбызды таштадык. Азыр топ WhatsApp'тын кортунда деп белгиледи Матвейчев. Андрей Свинцов кошумчалаганда, эгер мессенджер Орусиянын мыйзамдарын сактай баштаса, бөгөт коюудан качууга болот.